Kırgız elim. Ben 2 günden beri orotam. Ошол зарплатасын хотя бы актап койсо болот да. Сооронбай Шарипович, сиз негизи эле докторго баргандан коркушат. Силер өлтүрүп коесуңар анткени. Мен Алыкулова Марипа Мукамбетовна 28-июндан бeri оорутам. Температурам түшпөй атат. Азыр тердеп атам. Көлгө барып бир апанын чөбүн келдим эле. Ошо чөптүн чай заваривать этип берди эле. Ошону ичкен сайын тердеп атам. Şordu kırgız eleken, şordu. Kançalagan azır kıynalып atат. Үйлөрдө чыга албай, же докторго жетпей. Калп эле философство кылып сүйлөп коюшат. Соблюдайте гигиену деп. Кайда гигиена айтып атасыңар? Элементарный самынга жетпесе, лимонго жетпесе, имбирге жетпесе. Азыркы өкмөттү сотко бериш керек. Кыргызга кылган геноцидке жооп бересиңер, айбандар. $70-80 алып коюп отурасыңар айлыкты. Кайсы бетиңер менен айтып атасыңар? Кыргызстанды чакырчылыктан чыгарабыз деп. Кайсы бетиңер менен айтып атасыңар? Силердин жашоо менен карапайым элдин жашоосу бирдей эмес, билип алгыла. Эл деген кыйналып атат. Элементарный гигиенанын эмеси жок көбүндө азыр. Антипреспиранттар жок. Берген эмне 1 килограмм un, 2 килограмм сахар, 2 килограмм күрүч, 2 мл майга кыйын болуп атасыңар. Анын барсын фонддор берди. Колунда барлар берди. Кыргыз өкмөтүн полностью сотко бериш керек. Жооп бересиңер геноцид үчүн. Айбансыңар силер. Карантиндин убагында, эпидемиянын убагында кредиттерге төлөмдөрдү проценттерин төлөбөш керек. Айбансыңар. Менин Алыкулова Марипа Мукамбетовна заявлять этем силерге. Канчалаган кыргыз эли кыйналып атат. Бизде деген тупой, безмозглый адамдар иштеп атат. Еврейлер жөн эле айтпайт. Еврейлер мынтип айтат. Эгерде бир нацияны, бир улутту жоготуш үчүн ошонун образованиясын талкалаш керек деп.
биздин образованияны талкалатканга кол өзүңөр жардам бердиңерби? Эгерде мугалимдер тупой болсо, ошолордон чыккан окуучулар тупой болот. Эгерде медиктерди жакшылап окутпаса, ошолордун алдынан пациенттер өлөт. Эгерде архитектурда жакшы окутпаса, ошолордон алдынан элдер кырылып өлөт. Ошон үчүн бүт барын кылган, бүт азыр өкмөттө отургандардын баардыгы тең күнөөлүү. 120 депутат күнөөлүү. Bir түндө 87 мыйзамды чыгарып койдуңар го. Эмне үчүн жанагы эл үчүн деген мыйзамдарды чыгарбайсыңар? Айбансыңар силер. Сооронбай Шарипович, мен аябай сизге ишенгем. Эл үчүн кылайып оокат кылган жоксуз. Элдин баары сизге ишенип отурган. Кайдагы бир Боронов тап келип койсуңар. Боронов деген эчтеке жарабайт. Чечкиндүү эмес. Кыргызстандын менталитети бир. Кыргызстан өнүгүүчү өлкө. Жөн эле бакса болот. Жемкор, сүткорлор Кыргызстанда жалаң айбандар бийликке келип алган. Кыргыз элин кыйнап. Мен жакшы болуп кетем, Кудайым буйрса. Канчалаган адамдын батасы тиет. Просто ичиңдин ооруганда, жаныңдын күйгөнүндө айтат экенсиң да. Биз да бул оорудан айыгабыз. Биз да бул кырылдан чыгабыз. Биздин колубузга да күч келет. Ошол учурда сүйлөшөбүз силер менен. 87 мыйзамды кабыл алыш эмне деген тозок. Мен ошол күнү ооруп калдым. Же болбосо прямой эфир. Мен да чыкмакмын, свобода слова, эмнеге запрещать этесиңер деп. Бизде деген патриоттор көп. Баарынын оосторун жаба албайсыңар. Биздин мамлекет өнүгүп өсөт. Силерди айбандардан тазалаш керек. Бийликтеги отургандардан. Кыргыз элим, силерге сабырдуулук. Аякса болот, теридегиле. Иммунитетиңерди көтөргүлө. Мен азыр бардыгынан күчтүүмүн. Алла Таалам мага жардам берет. Менден күчтүү эмес алсыздар каза табашат, ошого ичим күйүп атат. Бийликте отургандарга по барабану. Эч кимди, элди да ойнобойт алар. Элди ойлобойт. Жөн эле очко үчүн, акчаларды чогулткан үчүн, каражат топтош үчүн, элдин жону менен жашаш үчүн эле топтоп атышат. Жакшы калгыла. Мен жакшы болуп кетем, Кудай буйрса. Мага кайгырмагыла. Жана кыргызстандыктар, сиздерге кайрылайын дегеним, бул нерсе менен ар бир жаран жөн турганга туура келбейт. Адахан Мадумаров Кимсанбаевичке мына чоң казат деп баштап аткан, жана ошондой эле Сыймык Жапыкеев деген кухняда отуруп алып эле кечке диванный эксперт деп коет да мына эркектерди. Диванда отуруп алып эле кечке кимге болсо эле асылып баягындай өзүнү пиарт ете берет экен да. Кыргызда жакшы сөз бар. Көк шубакты токту жейт, көрө албаган бокту жейт деп. Анан кечке эле бок жей беришинин кереги жок да. Каркыраны сатып берген, дагы эмне кылып берген депчи. Андай такыр туура эмес. Мен жаштарга өзүбүздүн келечегибизди ойлоп, жана ошондой эле будущим балдарыбызды ойлоп, жакшы адамдарды мындай иргеп алсак жакшы болмок да. Ушу Сыймык Жапыкеев дегенге айтмакмын, баягы чоң казат деп, чоң казанды баягы башыңызга кийип алсаңыз жакшы болмок. Жок нерсени баштап эле. Адахан Мадумаров ким, анан Сыймык Жапыкеев ким? Мындай ат менен төбөдөй да айырмасычы. Оозунда баягындай сөзүм бар деп эле сүйлөй бериштин кереги жок да. Буну айтып кетпесе болбойт, такыр болбойт да. Ар бир Кыргызстандын ар бир жашына керектүү нерсе. Ошон үчүн биз өзүбүздүн келечегибизге абдан жакшы маани берип,
в глубине души жүрөктөн чыгарып кимдин кандай экенин таразалап алганыбыз туура деп ойлойм да. Бул видеону кайрылууну жасаган себеби Адахан Кимсанбаевич Мадумаровго жок жерден жала жаап атканы, каркыраны сатып бердиң, анан сен мынтип бердиң деп. Каркыран эмне жөнүндө эмне экенин сиз даже билбесеңиз керек. Баягы Сыймык Жапыкеев деген баягы наркомандарга окшойсуз го. Кечке кухняда отура бересиз. Урматтуу достор, анан достор деп эле баягындай жаман адамдарга окшопчу. Такыр туура эмес мындай кылганыңыз. Ошондуктан жаштар өзүбүздүн келечегибизди тандайлы. Ким экенине мындай ажырата билсек жакшы болмок. Ушул видеону жакшы комментарий калтырып, жакшы ойлор менен бөлүшүп кетсек жакшы болмок.